Ассаламу алейкум достар, ассаламу алейкум кыргыз элим. Азыркы учурда жаңылыктардан өзүңүздөр окуп атасыздар. Улуттук банктын башчысы, мамлекеттик өнүгүү банкынын башчысы катарында Орусиянын жаранын шайлап атат. Эмне үчүн Орусиянын жараны деп айтып атам? Эмне дегенде, бул Евгения Судец деген айым мыйзамсыз түрүндө Кыргызстандын жаранын алган. Өзүңүздөр ойлоп көргүлө. Памирлик кыргыздар 5 жылдан бери Кыргызстандын жарандыгын ала албай жүрсө, биякта болсо Орусиядан келген бир оруска Кыргызстандын жаранын бир айдын ичинде берип атат. Бул нерсе артында коррупция бар. Бул нерсенин артында Орусиянын ФСБсы турат. Бул нерсенин артында Орусиянын агенттери турат. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтирген акмактар турат. Урматтуу Сатыр Нуркожоевич, биз сизди колдойбуз. Бул адамдарга жол бербеңиз. Бул адамдардын максаты Кыргызстанды басып алуу, Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө шек келтирүү. Бул адамдар ачык айкын, Орусия бүгүнкү күнү ачык айкын айтып атат. Кыргызстан биздин колония, Кыргызстан эч качан эгемендүү болбойт. Кыргызстанды биз басып алабыз деп. Кайрадан биз буга жол бербешибиз керек. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, тез арада мындай акмакчылык иштерге бут тосуңуз. Биз сизди толук колдойбуз.